Salam bергендин ушуга токтолоюн. Salam bергенде assalamu alaikum dese lam assalamu assames assalamu alaikum degende ve aleyküm selam деп жооп беребиz. Келкеле ve alaikum дейт да. Ve alaikum деп кошот. Ve alaikum. Ve alaikum деп Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жөөттөргө жооп берген. Bir жолу жөөттө Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelip assalamu alaikum degende sam ana salam. Lamды алып салсаң, sam бул өлүм да. Assalamu alaikum degende sizlerge ölüm bolsun деген. Дегенден Айшаны өз уга калып, силерге ölüm болсун. Андай мындай баягы аялдар карганда карга бүт жеткирип түбүнө чейин эме кылса, толтура эмелердин баарын айтып салат да, ичиндеги жаман сөздөрдүн баарын айтып салганда, Айша эмне болду? Акырын мен айттым го дейт. Уктуңузбу эмне деп? Булар силерге ölüm болсун деп атат. Саам болсун дегенде, жок, мен жооп кайтардым. Не деп айттыңыз десе, ва алейкум дедим. Силерге да ошондой болсун деп айттым дейт. Түшүндүңбү? Силерге да ошондой болсун. Ва алейкум деген силерге да да. Кыска эле. Ошондуктан биз мусулмандар ассаламу алейкум дегенде ва алейкумуссалам деп айтып жооп үйрөнөлү да. Бизде тилге каршы дагы эле эл үйрөнө эле. Кээде бирөөгө телефон чалып ассаламу алейкум десең ва алейкум дейт да. Анан балким сиздерге сезилбеши мүмкүн, бирок берки мусулман мамлекеттеринде бул капырларга ошондой жооп кайтарылат да. Bir kişinin dinini bilbeseng, Müslüman emес экенин bilbeseng, assalamu aleykum dese kantip жооп бересиң десе, кээ бир алдымдар ва алейкум деп койгула. Силерге да ошондой деп. Ошондуктан биз не үйрөнөлү. Бул аябай эме да. Айрыкча эгер мисалы силер арабтар менен же араб мусулман мамлекеттерине келип калган кишилер менен сүйлөшкөндө ва алейкум деп неме кылсаңар, алар капы болот да. Аябай катуу тиет. Мындай кыйыр түрдө сен капырсың дегендей бир мындай шек пайда кылат да, ал киши мындай неге андай кылып атат депчи.